ойлодум мындай кыздар дагы үйдө отурбай кирешеге чыксын депчи. Чанып кетип калды да. Орукчан кыз төрөп койдуң сен депчи. Ар бир окуткан окуумда бир айымды, кыйналган айымды өзүң бекер окут депчи. Анан ошо биринчи курсту бүтпөй эле ала качып кеткен да. Алар дагы бир рызкысын таап кетиш керек да. Жалпы YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрүнө жагымдуу салам айтабыз. Биз бүгүн бул чыгарылышыбызда сиздерди кондитер Жазгүл эже менен тааныштырабыз жана ошондой эле дагы бир айымдын көңүлүн көтөрөбүз. Кандайсыз Жазгүл эже? Жакшы, өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы, буюрса. Сиз менен таанышканыма кубанычтамын. Мен дагы. Алгач эле ушул сиздин кондитерлик кесибиңиз тууралуу сүйлөшсөк. Канча убакыт болду ушул кондитерлик чөйрөдө аралашып келатканыңызга, анан кызыгууңуз жөнүндө? Жакшы, мен буга чейин үйдө эле отурчумун. Балдарым өзүм кесибим боюнча математикмин. Анан үйдө отуруу жылдарымда мен дагы бир нерсе менен алек болоюн деп көп үйдө отурдум балдарым менен. Анан эми эле 2 жыл болду кондитерге аралашып, окуп, иштеп келе жатканыма. Эмне себептен кондитерликти тандадыңыз? Андан тышкары дагы көптөгөн тармактар бар, айымдарга тиешелүү, айымдардын колунан келе турган. Буга чейин мен бир курста окуп калдым. Анда бизге өнөр үйрөнүү деген тема болду да. Ар бириңер билбеген нерсеңерди үйрөнүп келгиле дегенчи. Анан мен билбегеним 4 болду да. Мен 4 үйрөнөм дедим да. Ошону тандап анан жолдошума келип айттым, мен 4 үйрөнөйүнчү депчи. Анан макул деди. Бирок ойлоп көрсөм, ага чейин да мындай кечке эле балдарым менен үйдө күнөдөн чыкпайм да. Анан дагы ошону үйрөнсөм, анан 5 метр күнөдөн чыкпай каламбы деген ой кетти. Бирок үйрөнүп алгандан кийин торттун өзүнүн орду башкача экен да. Жасаганды өзүнчө бир рахат алат экенсиң, ар бир торту жасагандачы. Ошондон торт жасаган мага жагып кетти. Сиз буга чейин дагы айымдарды окуткан экенсиз, өзүңүз курс ачып, ошол жөнүндө беребизби? Мен окуп бүттүп, анан иштеп баштадым. Ага чейин андан кийин дагы башка окууга өзүмдү өнүктүрүпчү. Анан ойлодум мындай кыздар дагы үйдө отурбай кирешеге чыксын депчи. Менин үйдүмдө мисалы 4 нан болушу мүмкүн. Кээ биринкиде 2 эле нан бар да, же кээ биринкиде жок. Алар дагы бир рызкысын таап кетиш керек да. Ошо сыңарында көрүп турасыздар, мен дагы өзүм квартирада эле турам. Өтө бир эмесмин. Анан өзүм кичине үйрөнгөнүмдү башкаларга да арзан эле үйрөтүп, алар дагы кирешеге чыксын, жок дегенде бир магазинге барып бышырып, ошол магазинге өткөрүп акча тапсын деген ниетте онлайн кыздарга үйрөтүп келем. Балдарым менен үйдө отурдум деп атпайсызбы? Канча балаңыз бар? 5 балам бар. Дагы шүгүр 5 балам бар. Биринчи потогумда эле бир кыз жазды да, мен окуйн десе, мен ага чейин бесплатный рецепттерди берип тургам да кыздаргачы, кандай үйрөнөт экен, мен канчалык үйрөтө алат экенм деген максатта мен бекер кыздарга рецепттерди берип, ошентип видеолор жүктөп, ошентсем кыздар өздөрү канча кыз үйрөнүп алып, Жазгыл эже мына үйрөндүм сиздин артыңыздан дегенин ал мага шык пайда болуп, магачы мындай үйрөтсөм болот экен деген ой келип, анан бир кыз мага жазды да мынтип, мен окуйн дейм, жолдошум окуй эле кой, сен колуңдан келбейт деп айтат депчи. Анан мен жаман жиним келди да, ошентип эле отура бересизби дедим да. Келбейт экен деп отуруп, сиз көрсөтпөйсүзбү дедим да, сиз кичине эле бир нерсени көрсөтпөйсүзбү, мына мен жасадым, кылдым деп. Анан сен жасайт экенсиң деген ага да ой келет да, мындай үйрөнө албайсың, сен жасай албайсың десе эле, чыкпай эле жасай албайм деп отура бербеңиз да деп ошентип койсом, анан специально ошол сөзүмө келип атпайбы, ал көк беттенчи мен окуйм дедим, окуйм деп Жазгыл эжеге окуйм деп келиптир да. Азыр ошол кыз уже кече эле мына 2-чү заказым, 3-чү заказым деп сүрөттөрүн жиберип атат. Ошол кыз уже кирешеге чыгып, акча таап, азыр айтат да, жолдошум өзү айтат. Башында бираттан акча берип турайынбы, канча кетет өзүм берип турайын деп айтат депчи. Ошосун андай биринчи көрсөтүш керек да. Колумдан мына келет, үйрөнөйүнчү, окуйунчу дегендей. Биз жаңы эле айтып калдык, бир айымды кубантабыз депчи. Ал айым менен таанышканыңыз жөнүндө айтсаңыз. Жолдошум ага чейин киргизип калды да ошол сунушту. Ар бир окуткан
окуңда бир айымды, кыйналган айымды өзүң бекер окут депчи. Анан ал дагы чыныгы муктаж айым болсун, үйдө отурат, балдары менен, иштенсе иши жок, эмне кылышын билбей отурган чыныгы муктаж айымга сен үйрөт деди. Анан макул деп экөөбүз анан мен жарыя кылып бир айым тандадык. Анан ал айымды эле тааныбайм. Анан жолдошум айттым да, эми ал акчасы действительно жок, анан окуп алды, анан каяктан дагы иштеп кетет десем, мен кичине спонсор болоюн, кичине түртүп коелу, ал өзүн алып кетсин. Баягы балыкчыга балыкты бербей, балык кайырмагын кайырма ошо сыңарындай кайырмагын берип, ошону түртөлү кичине кирешеге чыгып, өзү эптесин деген ниетте бир эжени тандап алдык. Ал эжени өзүм тааныбайм. Эми барабыз, эми барганда таанышабыз буюрса, телефондон эле сүйлөштүм. Анда биз жанатан бери сөз кылып аткан айымга дагы баралы, Кеч көрүнчү. Мынакей достор, биз дагы айтып жаткан айымыбызга келдик. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Кош келипсиздер. Эже, алгач өзүңүз менен таанышсак, өзүңүз жөнүндө кенен айтып бербейсизби? Мен өзүм жөнүндө айтсам, менин атым Эрим болот. Ош областынын Алай районунан болом. Учурда Бишкек шаарында турам. Балдарым менен квартирада турабыз. Чоң кызым 3 класс, андан кийинки кызым өзгөчө. Башкача айтканда инвалид да. Анан кийинки балам, кичинекей балам 3 жашта. Ошо жашоо шартым боюнча айтсам, өзүм ушу балдарым менен үйдө эле турам. Эч жака иштей албайм, жумушка чыга албайм да, кичинекейлер мененчи. Кээде баягындай подработка жумуштар болуп калат, ошол жака чыгып бир аз иштеп келем, 1-2-3 сааткачы. Анан ушу кызымдын пособиясы менен эле турабыз да. Кызыңыздын диагнозу кандай? Диагнозу ДЦП деп диагноз коюшкан, бирок кызым эмеси көп эле неме, кандай башкача мындай оорулары көп да. Кулагы укпайт, көзү дагы косой бар, анан буту баса элек. Канча жашта? Кызым майда 6 жашка чыгат. Анан ошо Аллахтан тилегеним ошо кызымды бутуна тургузуп, эл катары ушу дени сак балдар катары чоңойсо деп тилейм да. Ошол боюнча сиздерге кайрылдым эле. Ошо эми Кудайга шүгүр, жашоо альхамдулиллах дейм да. Ушу ден соолугум чиң, балдарым астында аман болсун дейм. Балдарыңыздын атасычы? Балдарым атасы ошо кызым эме кылганда ооруп калып, больницага көрсөтүп эме кылгандан чанып кетип калды да. Орукчан кыз төрөп койдуң сен депчи. Ошол кетип калган. Ошентип балдарымды өзүм карап, багып, чоңойтуп келдим. Турмушка чыкканга чейин аба ошо ошмуга тапшыргам. Филфакчы, кыргыз тили адабият факультетине. Анан ошо 1-чи курсту бүтпөй эле ала качып кеткен да. Ошол менен окутам деп окутпай койгон. Ошентип окуумда калып кеткен. Ошентип турмушка чыгып, турмуш жолум ушундай, тагдырым ушундай болуп калды. Бирок ага деле өкүнбөйм. Аллах тагдырыма жазганын көрүп атам. Өзүңүздүн ата-энеңиз каралашып жүргөн? Өзүм ата-энем каралашат кээде. Алар деле пенсионер да, кайрып калышкан. Пенсиядагы адамдар. Туугандарым деле ар бир өзүнүн турмуш шарты бар экен, алар деле жардам бергенде берип калат.
Алар айылда турушат. Баары эле айылда турушат. Ошо. Кызыңызды толук айыктырууга мүмкүн бекен же? Айыктырса болот экен. Бул багы эме. Бунун эмеси аябай көп. Эмеси боюмда барда аябай катуу грипп болгонун, катуу коркуп калгансың деп ушинтип эме кылганда айтышкан да врачтарчы. Ушунун дагы эмелери бар деп. Ошо кичинекейинен бери больницадан 3 жашына чейин больницадан бул жака болгон жокпуз да. Больницага которуп ушинтип анан бул Бишкекке 2017 келгем. Ошол жылдан бери ушуну көрсөтүп барбаган жерим калган жок. Баардык эмнени уксам эле алып барам да. Айыгып кетсин, ошол жакшы болуп кетсин деген ниеттечи. Ошо анан дары-дармегине, лечениясына аябай эле көп каражат кетет экен да. Тем более шаарда иштебесең кыйын экен баланы эме кылышчы. Ошо Аллахтын берген рызкысы менен ушинтип карап келатам. Ошол бойдон кызыңыздын атасы кайрылган жокпу? Кайрылган жок, ошо кеткен боюнча даже чалып деле сурап койгон жок да. Кантип атат, эмне болуңар депчи. Чалбаса мейли ошо каралашып эме кылып койсо деле болмок. Ошо кеткен боюнча жок, кайрылган жок да. Канча жыл болду? 4-жылга кетти. Бүгүн да биз өзүңүз билгендей кондитер Жазгүл эже менен чогуу келдик. Эже, мен сиз менен таанышканыма кубанычтамын. Жакшы балдарыңыз бар экен, кыздарыңыз бар экен. Машаллах, өзүңүз дагы сонун эже экенсиз. Эми баягы адамдар көп эле жардам берсе, бир ай колдоносуң, анан калып калат го. Мен сизге өмүр бою жардам бергим келди да. Баягы адамга балыкты эмес, кайырмакты бер дегендей, сизге дагы мен кайырмакты берейин. Өзүңүз ушу менен белли бекем болуңуз. Алдыга кадам таштаңыз. Мусулман адамдар бүт жаандан болушубуз керек, бар болушубуз керек, кайраттуу болушубуз керек. Анан мен ушундаймын, тагдырым ушундай болду деп мындай чуксаң көп, ар биринде бар. Мисалы, мен да чуксам чыга берет да. Ар бир адамдын историясы бар, тагдыры ар кандай. Ошо сыңарындай дагы бекем болуңуз. Балдарыңыз бар экен, сонун балдарыңыз бар экен. Кызыңыз буюрса жакшы болуп кетет. Өзүңүздү өзүңүз эптеп, балдарыңызды зыңк этип, алдыга кадам таштаңыз. Ошондон эместерге сизди бекер окуп түш менен бирге сизге ушундай эмелерди алып келдим, инструменттерди алып келдим. Өзүңүз Рахмат. колдонуңуз, ушулар менен кирешиге чыгып, көпчөктүк иштерин ошочу. Торт аралаштырган калапатка сизге. Рахмат. Эми буюрса кийинки келгенибизде тапчып кетели. Жок, кыздарыңыздан. Ушундай менде окусаңыз, ушундай ширинтиктерди жасайсыз. Рахмат чоң. Чоң рахмат сиздерге. Сөз менен жеткирип айта албайм. Аябай кубанып атам. Рахмат чоң. Аллахым ыраазы болсун. Сиз да балдарыңыздын жакшылыгын көрүңүз. Рахмат сиздерге чоң ыраазымын. Сиз өзүңүз торт жасаганга кызыгасызбы? Ооба, кызыгам. Негизи ушундай таттууларды жасап, кээде өзүм үйдө пирогдор жасап, балдарыма берип калам, бышырып. Буюрса кийинки келгенибизде торт жеп кетелими? Иншалла буюрса тортто жеп кетесиздер. Жок дегенде бир магазиндерге алып чыгып дагы да, андай тапса болот да, кирешен тапса болот. Сиз балам ушундай, кызым ушундай деп отуруп калбаңыз эч убакта. Сиз ошол эмеге процесске кирип аралашып кетиңиз, коомго аралашып кетиңиз, ошондо депрессиядан кутуласыз. Жаныңызда кичинекей бир проблемаңыз турса, сиз анын башына чоң проблеманы аласыз. Мен бүгүн мондой торт жасашым керек, монтип бага тапшырышым керек дегендей. Ошондо бир проблемаңызды көрбөй каласыз. Буюрса кызыңыз дагы жакшы болуп кетет. Амин, айтканыңыз келсин. Сиздин күчүңүз менен, Иншалла. тилеген дуаңыз менен кызыңыз жакшы болуп кетет. Рахмат сиздерге.
Рахмет.